Бүгүн кээ бирөөлөр тили келбесе дагы аракет кылып англис тилин үйрөнөт. Англияга кетем дейт, Европага, Литвага кетем дейт. Бүгүн Германияга чакырып атат, иш орундары кулпунай теребиз, алма теребиз деп. Ошондой немелер компаниялар ачылып, желдер жөнөтүп атат, англис тилин үйрөнгөндөр үйрөнүп атат, фура менет экенбиз деп англис тилин үйрөнүп атат. Кыйын болсо дагы тили үйрөнүп атат. Акчасы кетип атат айына 1000 сом, 10.000 сом байтор канча болсо дагы. Себеби ал нерсе керек. Ал нерсе бул дүйнөдөгү утурундук жашоосуна керек болгондугу үчүн кылып атат. Ал эми урматтуу мусулман тууган, бул Куран. Бул Куранды канчалык аракет кылып үйрөнүп атабыз биз? Аракет кылып атабызбы Куран үчүн? Макул, биз бул жашоодо жашап туруп, Англияга барып иштейбиз, Германияга барып иштейбиз, Фурада иштейбиз, ар кандай иштерди кылабыз, англис тилин үйрөнүп ишти кылабыз, ал калат. Бирок өлгөн адамды карасаңыз, англис тилин билеби, орусчаны билеби, кытай тилин билеби, айырмасы жок, себеби ал өлдү. Бирок андан кийинки жашоосуга эң керектүү Куран болгон бул Куранды канчалык үйрөндү, канчалык хатым кылды, канчалык окуду? Ондай сурасаңыз, суроо жооп кылсаңыз, жамаатты өзүнөн эле суроо жооп кылсаңыз, Куранды ким баштан аягына чейин жөн эле жаттап эмес, окуп чыкты бир жолу десеңиз, 10-15 же бирөө экөөсү эле кол көтөрүшү мүмкүн. Калган окуган эмес, себеби окушу дагы билбегендер көп. Чындыгында аракет кылышыбыз керек да. Күнүгө жок дегенде бир тамгадан үйрөнсөк, бир эле тамгадан үйрөнсөк, 28 тамганы жаттап койот экенбиз 28 күндө. Бир аяттан үйрөнсөк, бир аяттан күнүгө үйрөнсөк, канча аят болуп кетет? 365 аят. Бир жумада 7 аят мисалы үчүн. Канчалык жакшы да артышчылык нерселер. Бирок ушул Куранга аракет кылып айтабыз го. Таңда Табарак сүрөсүн, кечкурун Ясин сүрөсүн калтырбай окугандар бар мисалы үчүн. Себеби ошого үйрөнүп калган алар. Ооз менен күн сайын окугандар бар. Ага убакыт кетпейт, себеби жолдо жүрөсүң, оозуң бош, оозду окуп жүрө бересиң да. Бул Куран айтайын деген маселе урматтуу, өлгөн жерде окула турган нерсе эмес. Бүгүн өлгөндө эле Куран окуш керек, анан туулганда ошо жаш балга болду. Жок, андай эмес. Куран бизге ар дайым керек, ар дайым окушубуз керек. Пайгамбарыбыз тирүү Куран эле го, басып жүргөн Куран эле дейт го. Ошондой экен, Куранга аракет кылышыбыз керек.